Бүгүн 4-мартта Жогорку Кеңештин жыйынында депутат Абдывахап Нурбаев эң аз жана эң көп пенсия канча экендигин сурады. Күзүндө пенсия канча пайызга көтөрүлөт? Эң аз жана эң көп пенсия канча, деди депутат. Социалдык фонддун төрагасынын орун басары Эсен Нурдинов орточо пенсиянын көлөмү 5580 сом экенин айтты. Күзүндө пенсия көбөйбөйт, канча пайызга көтөрүлө турганын айтуу кыйын. Азыр айткан туура эмес. Жылына пенсия 7-8% көтөрүлүп жатат. Орто пенсия 5580 сом, эң аз пенсия 1,5 миң сомдон 2000 сомду түзөт. Ал эми эң көп пенсия 100 000 сом. 100 000 сомду бир-эки эле адам алат, дейт Нурдинов. Булак Супер KG. قل لباغ نال منه مشرعا فينا مداه هل يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه عالموه يا عداه كلنا اليوم فداه واسمعوا نبض قلوب. Коронавирустун жайылышына жол бербөө максатында Тажикстандын Борбору Душанбе шаарындагы мечиттер жабыла баштады. Бул тууралуу тажик басылмалары жазышат. Ага ылайык бүгүн 4-мартта эртең менен шаардагы мечиттер намаз окуучулар үчүн эшиктерин жапкан. 3-мартта Душанбе шаарынын Борбордук мечитинин имамы Абдулхак Абидов чарандарды убактылуу мечиттерде намаз окубай турууга чакырып, мындай чечим коронавирустун жайылуусун алдын алуу үчүн кабыл алынганын айткан. Урматтуу мусулмандар, бизди туура түшүнүңүздөр, бизге ушундай буйрук келди, деген имам. Ал эми Тажикстандын муфтийи Саид Мукаррам Абдулкадир Сода мечиттердеги карантин тууралуу эч кандай маалыматы жок экенин, бирок зарыл болсо жума намаздарды өткөрбөй туруу чечими кабыл алынышы мүмкүндүгүн билдирген. Маалым болгондой, Тажикстанда коронавирус жуктургандар жок, бирок өлкө бийлиги вирустун жайылышына жол бербөө максатында бир катар чараларды көрүп жаткандыгы айтылат. Буга чейин Тажикстанга Кытайдан жана башка өлкөлөрдөн келген миңдеген адам 2 жумалык карантинде болуп чыгышкан. Булак Супер KG. Украинада биринчи жолу коронавирус катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. 1-мартта Украинанын саламаттыкты сактоо министринин орун басары, башкы санитардык дарыгер Виктор Иляшко Италиядан келген жаранды коронавируска текшерип жатышканын айткан. Тесттин жыйынтыгында жаранда вирус бар экендиги аныкталган. Врачтын айтымында, аэропортто жүргүнчүнүн дене табын текшеришкенде жакшы болуп чыккан. Черновицк облусуна келгенде кайра текшерүү жүргүзүшүп, анын саякаттан келгенин билишкен соң коомчулукка чыкпай туруусу тууралуу эскертишкен. Жубайы менен күйөөсү талаптарды аткарып, коомго чыкпай отургандын экинчи күнү коронавирустун белгилери бейтаптан байкалып, ооруканага жаткырылган. Эске салсак, буга чейин Украинанын Новая Санжары айылынын тургундары Кытайдан келген мекендештеринин автобустарын санаторийге киргизбей таш бараңга алганы жазылган. Булак Супер KG.